Ноорус табиятынан дыйканчылык майрамы. Эжелтен мерки салт боюнча дасторконго дан азыктарынан жасалган тамак-аш түрү коюлат. Жалал Абад шаарында майрамга карата уюштурулган жарманкеде ар улуттун өкүлдөрү улуттук тамактарынын түрлөрүн коюп, мында келгендерге даам сыздырды. Жарманкеде кыргыздын улуттук кийим-кечелери менен кол өнөрчүлөрдүн эмгектери көргөзмөгө коюлду. Кыргыз элементтерин колдонуп, азыркы заманбапташтырып жасалган кийимдер, даярдалган кийимдер. Эми азыркы жаштарга ушинтип майрамдар эле эмес, мындай күнүмдүк кийсе дагы деген ушунун үстүндө иштеп атабыз биз. Аябай сонун жаздын келиши, көктүн чыгышы, ошо Ноорус майрам баарыбызга тең болсун. Бул жылы Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз элинде тынччылык, токчулук, заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бийиктерге аттаналы. Ноорус майрамын сүмөлөксүз элестетүү мүмкүн эмес. Өлкөгө тынчтык тилеген аксакалдар менен ага элече кенелер сүмөлөктөн ооз тийди. Ыр күнү сүйгөн элибизге маданият адамдары концерттик программа тартуулап маанайын көтөрдү. Элдик майрамдын тарыхы боюнча театрлаштырылган көрүнүш тартууланып, бийлик өкүлдөрү аянтка чогулган элди Ноорус майрамы менен куттуктады. Баарыбыздын ой тилегибиз Кыргызстаныбызды өнүктүрүү. 3000 жылдык карт тарых бизден жөн эле артта калбаса керек. Өнүгүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуу үчүн эмгекке, тынчтыкка жана биримдикке чакырамын. Жаздын келип, жер жарылып, чөп чыгары менен биздин ата-бабаларыбыз кан чыгарып, эккен эгинибиз мол болсун деп Кудайдан сурап, тилек кылып келишкен. Буйруса, Жалал Абад облусунда заман шарттарына ылайык жасалып жаткан күч аракеттердин негизинде ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Жалал Абад шаарында Ноорус майрамына карата уюштурулган иш-чаранын экинчи бөлүгү Курманбек стадионунда уюштурулуп, концерттик программа тартууланып, спорттук оюндар өткөрүлдү. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.